Эгерде азыр бардык иштери бар, үйлөрү бар, кечин даракы тоюп эртең ишке кайра бара берген каристердин баарын сурасаң бардык эле бактылуумду айта албайт урматтуу бир тууганым. Дароо айтып алышың ойлонбой туруп. Бирок чындап сурай турган болсоң, бактылуумду айта албай калат да. Мисалы үчүн Швецияда башка бир жерлерде бир адамдардын тамак ашы бар, кийим кечеги бардык проблемасы чечилген, бирок өлүп калгандар бар. Биздин Бишкектин өзүндө чоң байлардын, министрлердин, кыйындардын балдары, кыздары наркоман болуп кетет. Проститутка болуп кеткен бар. Бирөөнү кармап алып, сиз неге проститутка болуп кеттиңиз? Атаңыз министр экен, атаңыздын көп акчасы бар го, палан түкүн деп айтса деп, эмне кылышты билбей калдым дейт да. Яни багытын жоготуп, мал болуп калганда, атканада бука багат, чочко багат буларды. Ошондой. Ичет жейт, зикир жок, фикир жок. Чочкодо жашоо сүрүп калгандыгы үчүн дейт да. Адам бактылуу болуш ыйман керек. Эгер ыйман болбосо, өзүнүн багытын жоготуп коет деген сөз. Ыйман деген эмне? Ыйман деген сиз атаңыз, кыргыз апаңыз